Салам достор, кандайсыздар? Мен Зузу Качиева, уникалдуу коуч. Бүгүнкү саякатто Босния жана Герцеговина өлкөсүндөгү 2 локацияга барабыз. Бул Шаркыратма, Кравица деген. Биз бир нече машина болуп, достору болуп чогулуп жөнөдүк. Жолдо бара жатабыз. Чек араны өтөбүз. Андан кийин биринчи Шаркыратмага барабыз. Андан кийин эски шаар, адаттагыдай эле эски шаарга, Мостар деген шаарга барабыз. Шаркыратмада таң калыштуусу, Шаркыратма ылдый жакта экен. Биз тоонун чокусунда тургандайбыз бул жерден. Мына көрдүңүздөрбү? Шаркыратма ылдый жакта. Ошондуктан биз тепкичтер жасалган экен. Заманбап тепкичтер менен улам ылдый түшө бердик. Улам ылдый түшкөнчө, сон көрүнүштөрдү көргөнчө сүрөткө түшүп, видео тартып, бири-бирибизди тартып, групповой сүрөткө түшүп, тилекке каршы групповой сүрөттөрдү сала алган жокмун, анткени ар бирөөнөн уруксат суроо зарыл болгондуктан көбүн эсе өзүмдүн жана жакын досторумдун сүрөтүн гана кое алдым. Бул ушул аркы окшогон суу көрсө, биз ылдый жакка барганда ушул суу жана Шаркыратманы түзөт экен да. Ушунчалык кооз, ушунчалык жагымдуу абасы, ушунчалык жапжашыл жаз болгондуктан абдан укмуш экен. Бирок биз барган күнү кээ бир жаз күндөрү жагымсыз бир ысык болот го. Жаз бирок жайдын ысыгы ошондой ысык болду. Ушунчалык ысык болду. Шаркыратманын жанына ошентип барганда абдан сергип, баарыбыз жыргап сүйүндүк. Бирок жеткиче абдан ысып кеттик. Ошондуктан мен жоолугум бар болчу. Жоолугумду салынып алгам, башымды күндөн коргоо үчүн. Бардыгы күлүшүп, сен укмушко депчи жоолугуң деп. Ушунчалык кызыктуу, сонун пикир алмашуу, саякаттоо болду да. Шаркыратманын кооздугу үчүн Кудайыбызды даңктасак болот. Ушундай кооз жерлер бар. Ар бир өлкөнүн, ар бир шаардын ушунчалык сонун кооз бара турган жерлери бар. Албетте толтура сүрөттөргө түштүк, болушунча ар кандай позада. Ошол эсте калсын, ошол күн, ошол жерлер эсте калсын деп. Демек, дагы бир жолу айта кетейин, бул Кравица аттуу Шаркыратма өзүнчө заповедник болуп саналат экен. Негизи достор, саякаттоо ушунчалык сонун бир нерсе. Менимче биздин жеке өнүгүү үчүн дагы саякаттоо абдан зарыл. Себеби биз саякаттаганда башка өлкө, башка маданият, башка адамдар, башкача тилде сүйлөгөн адамдар, алардын баскан турганы, алардын иш аракеттерин, алардын жашаган жерин көрүп, канчалык биздин кругозор кеңейет. Силер элестетүү албетте кыйын. Ошондуктан канчалык көп биз саякаттасак, ошончолук биздин жеке өнүгүүсүбүзгө биз салым кошкондой болобуз. Жана ушунчалык сонун кооз жерлерди көрөбүз, кызыктуу таанышуулар, пикир алмашуулар болот. Ушунун баардыгы бизге жашообузду кызыктуу кылганга сонун өлкө түзөт. Ушундай байыркы, мындай эски үй сыяктуу экен. Жанында ушундай печкасы да бар экен, илгерки адамдар эс алып, ушундай шашлык кылып ачкан экен. Жанынан өтүп баратып тартып койдум. Мына мен тоого жөнөдүм. Ылдый жакта калды группа адамдар. Мен ойлогом да тоого чыгып кайта ушул жол менен түшөм деп. Көрсө, мен кайта эле жанагы кире беришке барып калдым да, өзүм таң калып калдым. Көрсө, ушул жол менен айланып кайта эле чыгышка чыгып калдым да, келген жагыбызга. Бирок мен үчүн абдан сонун болду. Бул жолдо да бара жатып, бир кичинекей баласы менен күйөөсү, аял үй бүлөсү менен сүйлөшүп, пикир алмашып, таанышып бардым. Андан тышкары жолдо да ушундай бир нече кат ушундай жол экен. Бул экинчи кат болуш керек. Мына эң үстүнкү катта ушундай Кравица деген сөз бар экен. Ошо Шаркыратманын аты Кравица да.
ал жактан да өйдө жактан ылдый жакты карап, шаркыратманын өйдө жактан дагы тартып канчалык кооздугун көрүп өзүнчө мен дагы кубаныч алдым. Анда эмесе экинчи локация бул Мостар шаары. Бул абдан байыркы эски шаар. Учурунда түрктөр келип курган шаар экен да. Тетиги көпүрө ошол түрктөр курган экен да. Негизи Балкан өлкөлөрүндө ошо түрктөр учурунда басып алгандыктан бул жерде түрк культурасы да аралашкан да. Кээ бир тамак ашы түрктөрдүкү, серб тилинде көпчүлүк сөздөр түркчө сөздөр бар да. Таң аласың да, сербче сүйлөп аткандай болушат, бирок түркчө сөздөрдү кошуп коюшкан да. Мисалы капыя, эшик, торба, баштык, да хайди дешет, кел дегендичи, кеттик анда эмесе дегенди, дагы толтура ушундай сөздөр бар да, түркчө сөздөрдү. Мен түркчө билген үчүн мага бул сөздөрдүн жаттоонун кереги жок болду. Жакшы турбайбы дедим. Ошол эми дарыянын жээгинде экен да ушул шаар, Мостар деген шаар. Бул дарыянын атын дагы азыр жазып коем бул жака. Анан эски шаарга баратсак, жердин баары ушундай таштак экен. Ошол таштак жерге да абдан таң калдым да, атайын жасалган сыйгалак араң мындай жай басып бардык. Ушунчалык көп туристтер келип, көп басып бергенден жылмакай болуп, таш сыйгалак болуп калыптыр да. Түрктөрдүн кофе иче турган буюмдары, мына көрдүңүздөрбү? Таштар керек болсо монтип орнамент, узор менен жасалган. Бул канча кылым мурунку жол да. Жолдун эки жагын албетте сувенирлер толтура, туристтер үчүн. Могул дарыя өзүнчө эле, дарыя дейбизби же арык дейбизби? Аябай кооз экен да. Аябай сонун көрүнөт экен. Көпүрөнүн үстүнө да чыктык. Анан тамактана алдык. Баягы эле бул Балкан өлкөлөрүнүн тамагы плескавица менен чевапи. Анда эмесе ушинтип биздин саякаттоо аяктады. Сиздер лайк, комментарий жазып коюңуздар. Сиздердин коуч, уникалдуу коуч Зузу Качиева. Сак саламатта калыңыздар.